Урматтуу достор, салам алейкум. Мен азыр таңкы сейилден кийин Facebook'tu карап отуруп, анан интернетте маалыматтарды карадым да. Могу Кылжардагы үйлөр боюнча бир апаларды алдына коюп алып, анан кийин урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, силер менин балдарымды элесеңер, бул үйлөрдү бузганга болбойт, анан тиги буу деп ыйламсырап элге кайрылып атышат да. То есть ооба, бул дагы биздин элибиз, бул дагы мээнети менен акча таап үй салган адамдар. Бирок бир но бар да, бир ошонун баардыгын жаап кете турган бир но бар. Ошолор үй алып атканда жер участокты сатып алдык деп атпайбы? Саткандарды жоопко тарткыла деп. Биринчиден сен сатып алып атканда үйдүн документин карадың беле, кызыл китеп бар беле колуңда деген суроого такасаң, кызыл китеп жок эле, жакында бүтөт дешкен, тиги буу деген жоопторду угасың да. Айланып кетейиндер. Кудай башты эмнеге берген? Башты бул эмнеге көтөрөт адамчы? Баштын ичинде мээни эмнеге көтөрөт? Мен шылдыңдап, маскаралап, болбосо буларды мындай бир табалагым келген жок. Бирок деген мыйзам деген нерсе бар да. Мыйзам деген нерсе бар. Кечээ мэр айтып атат, ал жер жанагы садик, мектеп, анан тиги буу дегенге бөлүнгөн жерлер. Ошо жерлердин баардыгын ал жерде мунапска да иленген эмес деп айтып атат. Анан кийин бүгүн эми ыйлап чыгып атат да, килтейген үйдү салып алсаң. Килтейген үйдү саларда, ошончо миллиондогон акчаны коротордо, биринчи ушул үй салып аткан жеримдин асты участок, бул кандай участок болду экен? Бул эмне болгон участок болду экен? Документи бар бекен, жок бекен деп госрегистрге барып, тиешелүү органдарга барып, кат менен кайрылып, же болбосо барып документти көтөрүп, текшерип, керек болсо колуңа кызыл китеп деп туруп берсе дагы, ошону дагы барып туруп каттап атканда текшерип бир сыйра алат да, туурабы? Мен дагы бир кезде ошондой бир жерден участок алгам. Алганда да текшерип, аябай териштирип, тактап анан алгам. Алгандан кийин анан госрегистрден кишилерди алып келип, ошол жер тилкесин тиги жолдон бери эсептетип, каяктан канча метр, каягынан канча метр деп чегимди аныктап тактап алып, андан кийин анан забор кургам. Анан бул оңой нерсе эмес да. Ошол нерсени кылып атканда ойлонуш керек. Анан экинчи жагынан ошол кездеги жергиликтүү бийликтер буларга предписание, эскертүү бериш керек болчу. Жергиликтүү бийликтер келип туруп, могу жерге могу үй салганга болбойт, сен килтейтип туруп үйлөрдү салып алыпсың, бул деген не положено деп эскертүү бериш керек болчу. Алардын баарын кылган эмес. Анан эми булар келип айтып атат, мыйзам чегинде бул жерге силердин үй салганга акыңар жок, бул жерлер бузулат деп айтып атат. Ошентсе, анан жок, бунун баары мээнет менен кылганбыз деп бурдап келди деген эч ким жок. Мээнет менен кылат баардыгычы. Бирок мен деле эртең барып туруп бир мыйзамсыз жерге барып үй салып алсам, сүрдүрүп салат да. Мага десе 5 этаж үй салып ал. Мага десе 2 миллион, 1 миллион доллар акча корот ошол жерге. Бирок деген баштын ичинде акыл бар да, туурабы? Ошону иштетиш керек. Анан кийин анан документтерин териштирбей тактабай туруп эле органдар мында бар, госрегистр мына шаардын ичинде, Бишкектин четинде турасың. Барып жакшынакай алып туруп документтерин тактап алып, бул жерге үй курганга болобу, проект боюнча кандай, генплан боюнча кандай деп териштирсең, каалаган органдан, тиешелүү органдан баардыгынан жоопту аласың. Сага так документтерин көтөрүп туруп жооп берет. Болбосо кат жазсаң, катка жооп келет. Баардык органдар азыркы күндө да оперативдүү иштейт. Мурда деле иштешчү, Мен кайта кирип отуруп, ызылдап отуруп, госрегистрдин 2 кызматкерин ээрчитип барып, тиги Сокулук районуна барып, ал кезде биздин жер тилкеси Сокулук районуна карачу да. Анан Сокулук районуна барып, госрегистрден 2 кызматкерди өзүмдүн машинама салып алып, тоонун этегиндеги
жер тилкемди тактап, документин такташ үчүн ээрчитип баргам. Ушундай болгондо ар бир куруп аткан адам кураарда ойлонуш керек. Мен каерге үй салып атам, бул жер мыйзамдуубу жокпу депчи. Анан кийин эле мен эптеп үй салып алайын, анан кийин мыйзамдаштырып алабыз деген андай болбойт да. Анан байкем бар, анан тайкем бар, анан тиякта иштейт, биякта иштейт. Андай жиндиликти токтотуш керек. Мыйзамды караш керек. Мыйзамды сыйлаш керек. Мыйзамды сен сыйлабасаң, мен сыйлабасам, аны ким сыйлайт анда? Анан Исхак Разаковду экөөңөрдүн эки кишинин бири Исхак Разаковду мисал кыласыңар. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп. Тазалыкты өзүңөрдөн баштагыла. Тазалык бул мыйзамды сыйлоодон башталат. Мына мен силерге бир нерсени айтайынбы? Мына менин ак үй, көк үйдө, ынтымак ордодо, президенттик администрацияда, министрликтерде, аймактык администрацияларда ондогон тааныштарым бар, досторум бар. Чоң кызматта иштеген досторум бар. Бирок туугандарым бар. Бирок мен эч качан эч бирине менин мына маселемди чечип берип коюңузчу, мен могу жерде бир аз незаконный бир нерсем бар эле, ушуну мыйзамдаштырып коюңузчу деп кайрылбайм. Анткени алардын жообун билем. Алар айтат: "Эй, досум же тууганым, кечирип кой, сен өзүң акылдуу баласың. Мыйзамда мындай, мен аны эчтеке кылып бере албайм. Мыйзамдуу болсо бир жөн" деп айтат. Керек болсо ошол мыйзамдуу учурда дагы бир кандайдыр бир кезекти тездетиш үчүн, кайсы бир жакка тез кириш үчүн, же болбосо тез маселеңди чечип чыгыш үчүн дагы мен аларга кайрылбайм. Эгерде кайсы бир мамлекеттик органда, кайсы бир мыйзам боюнча менин бир маселем жаралып калса, мен ошол органдын өзүнө кайрылам, түз кайрылам. Эгерде ошол жерде мыйзамсыздык болуп атса, же болбосо бир кол ийрисине тартат деген сыяктуу бир кыйтырлык иштер болуп атса, мен ошондо даттанам. Мына жагыңар беспредел болуп атат, карап койбойсуңарбы депчи. Калган учурларда жеке маселем болобу, тааныштарымдын маселеси болобу, мен айтам, айта албайм дейт. Мына Дайырбек Орунбеков деген досум ага үйдө иштейт. Баланча жакты сүйлөшүп бер, биякты сүйлөшүп бер, анан тиякты чечип берчи деп кээ бирде кайрылып калышат. Мен айтам, керек болсо ал өзүнүн маселесин да чече албайт. Силердикин эмес, меники эмес, өзүнүн маселесин да чече албайт. Мыйзам баарына бирдей. Кээ бирлер айтат да, торговый точкам снос болгон жатат, ошону айтып берип койчу, тиги алып калалы, анан тиги алып кала албайт. Аны эч ким алып кала албайт. Ал керек болсо өзүнүн комогундагы сактай алмак эмес, силердики эмес. Өзүнүн комогунда сактай албайт. Мыйзам деген ошондой деп түшүндүрүп айтам. Мыйзамды иштешин биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Сен эгер мыйзамга так болсоң, анан башка бирөөлөр мыйзам бузуп атса, ошону видеого сүрөткө тартып туруп чыгар. Урматтуу жетекчилер, могу жакта беспредел болуп атат деп. Анан өзүңөр мыйзам бузасыңар. Анан кийин өзүңөр бир туура эмес жерге үй саласыңар. Өзүңөр биз коомдук тартиптерди бузасыңар. Көрүнгөн жерге таштанды таштайсыңар. Анан кийин кантип анан мыйзамдын иштешин башкалардан талап кыласыңар. Мына мен өзүм мисалы жүргөндө мыйзамдан чыкпай, кылдай кыйшайбай жүрөм да. Анткени билем эртең мыйзам бузсам эмне болорун билем. Ошондуктан керек болсо гаилерге дагы токтоткондо дагы тияка бияка телефон чалбайм. Телефон чалсаң деле өтпөйт азырчы. Же болбосо байкеге тааныш элек, анан дос элек, анан тиги бу деген андай болбойт. Канча жерде мисалы туура эмес паркинг кылган үчүн штраф төлөдүм. Эч кандай проблема болгон жок. Хорошо, болду, проблема жок. Кечирип койгула. Тиги штраф төлөйбүз. Только мага мен бир жака шашып аттым эле, мага тезирээк жазып бергиле деп. Ошентип канча жолу штрафтарды төлөдүм. Ошентип эле жүрөбүз да. Мисалы тиги чек арадан өтөрдө мен деле таможняда тиякта туугандарыбыз иштейт, бирок аларды бирөөсүн дагы могу жакта айтып койгулачы, кезексиз өткөрүп койгулачы деп шугулдаган жерибиз жок да. Бардык жерде мыйзам кандай болсо, ошол мыйзамдын чегинен чыкпай жашаш керек. Мүмкүнчүлүгүң болсо деле, болбосо деле мыйзамдын чегинен чыкпай жашаш керек. Ошондо мамлекет оңолот, тартип болот. Анан кийин өзүң бир мыйзамсыз жерге үй салып алсаң, мына жаңы кошулгандар үчүн
айтып коеюнчу, эмне маселе боюнча айтып атам оюмду. Көк жардагы жанагы мыйзамсыз жерлерге үй салып алгандар боюнча. Бир апаны алдына коюп алып, анан даттанып атат, чоңдорго кайрылыпчы. Мына баягы күнү президент менен жолукканда деле айтты, бардык жерде мыйзам иштейт. Эч кандай тиги тууганга, жакынга тартмай жок. Бир беспределге көз жуммай жок. Бардыгы мыйзам чегинде иштеп атабыз деп айтты. Анан ошол жер тилкелерин алар да мамлекеттик органдарга кайрылып, тактап, документ алар да карап коюш керек да. Анан кийин бирок ошол эле учурда бул деген жанагы мыйзамсыз түрдө тиги жерлерди алып туруп шылуундук кылып сатып жибергөндөрдүн жоопкерчилигин бошотпойт. Алардын бардыгын мамлекеттик органдар ошол жана шүмшүктөрдүн бардыгын кармап жоопко тартыш керек. И при этом мына үйлөрдү дагы буза турган жер болсо бузуш керек. Анан мыйзамды иштетиш керек да, мындай мыйзамды караш керек. Үй салып атканда караш керек. Бул жерге эмне болгон жерге үй салып атам? Бул неме, бул жерге үй салганга болобу же болбойбу деп мамлекеттик органга кайрылып коюш керек. Кат менен кайрылыш керек. Барып кезекке туруп кириш керек тиешелүү кызматкерлерге. Алар болсо сага картаны көтөрүп чыгып айтат, могу жерде мондай не положено. Көрсө могу жерге үй салсаңыз болот. Ооба, бул жер мыйзамдуу, мына документ мыйзамдуу. Биздин тиги документтердин базасында бул бар. Бул мыйзамдуу документ, бул фальшивый эмес деп. Керек болсо, силер үй сатып алганда, жер тилкесин сатып алганда, ошондо дагы кызыл китеп деп колуңарга берген күндө деле жана переоформление кылганда баары бир мамлекеттик органга барасыңар. Ошондо толугу менен текшертип, тактап, анан кийин алыш керек. Акчаны бирөөгө берерде бул эмне болгон жерге берип атам, эмнеге берип атам, кандайча бул документти барбы жокпу, мыйзамдуубу, мыйзамсызбы деп кызыгып коюш керек. Анан кийин мыйзамды өзүбүздөн башташ керек. Ошондой силерге айтып турган нерсе. Анан көп учурда цитата кылышат да, Исхак Разаковдун сөзүн айтат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп. Тазалыкты өзүңдөн башта. Вот, иш жүзүнө ашыр ошол сөздүн тууралыгын иш жүзүнө ашырыш керек. Мына мен өзүмдөн баштайм да. Ар бир өзүмдүн кыймыл аракетимди мыйзамга туштайм. Качат жер суунун бардыгына туугандарым, досторум, тааныштарым көп. Балким айрым жерлерде алар деле мындай мыйзамдуу нерсе болсо, эмейличи, макул жардам береличи деп жардам берип коюшу мүмкүн. Бирок мен эч качан аларга кайрылган эмесмин. Жеке маселем боюнча да кайрылган эмесмин. Президенттик администрациядагылардан баштап жергиликтүү бийликтегилерге чейин эч кимисине кайрылган эмесмин. Кайсы бир бечаранын укугу бузулуп атса, ошол жерге чыгылып барып болчом. Бирок эч качан мен жеке маселем боюнча аларга кайрылган эмесмин. Силер да ошол нерсеге көңүлө. Баарыңарга сунуш да, баарыңарга сунуш. Керек болсо ошол бийликтегилер, президент Жапаров болобу, Ташиев болобу, башкалар болобу, өздөрүнүн туугандарын, тааныштарын аяшпайт. Мыйзамды бузуу, чыркартып эле апарып туруп эле улагынан жете эле апарып камап коюп атышат. Ошондой жердеш, тааныш, анан өкүл бала, анан тиги бу деген жок азыр. Наконец-то бирөө келип мыйзамды иштетиш керек да. И мыйзамды мындай, мыйзам баарыбызга ошондой болот, мыйзам ошондой болот, катаал болот. Анан ошол кээде сага катуу тийип алышы мүмкүн. Анан мурдагыдай чалчаңдап жүрө берем, анан элдин катарында кыйкырып коем, мыйзам иштесин деп кыйкырып коем. Болбойт да мындай. Мыйзамдын иштешин өзүңөрдөн баштагыла. Ар кимиңер өзүңөрдөн баштагыла. Бир нерсени сатып аларда, машинаны сатып аларда дайыма документин карагыла, бул эмне болгон документ, фальшивый эмеспи деп. Ар бир нерсени алганда, мисалы машинаны доверенность менен сатып албагыла. Машинаны алып барып туруп госрегистрданбы, каяктан жанагы переоформление кылгыла сразу. Любой нерсени документти текшериш керек. Онлайн текшерсең болот. Любой документти онлайн текшерсең болот азыр. Керек болсо көтөрүп жүргөн паспортуңду бардыгын
действительно істеген жер өзүң текшере алсаң болот. Любой документти дагы тактап алсаң болот. Жана түндүктөн текшерсең болот, дагы башка бир сайттардан текшерсең болот, мамлекеттик органдар. Ошондой мыйзамды ар ким өзүнөн башташ керек. Ну, конечно, жаль, что жана ойлонбой туруп, жанагындай килтейген үйлөрдү салып алганы. Бирок ошолор үйлөрдү саларда ойлоnuш керек. Ошол акчамды мен туура жерге колдонуп атамбы, же туура эмес жерге колдонуп атамбы деп. Ал үйлөрдү сата алышпайт. Анткени акылдуулар бир анча мынча бир баш иштебегендер сатып өтүп качып кетиши мүмкүн. Бирок көпчүлүгү сата алышпайт. Анткени сатып алган киши айтат дейт, сен могу үйүң мыйзамдуубу? Документи барбы, кызыл китеби барбы депчи. Мага окшогондор болсо кызыл китеби бар десе, ал барып государственный регистрден текшерет. Кызыл китеби мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи? Ошол. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мыйзам иштешин биз өзүбүздөн башташ керек. Ар бир жаран, эшмат, ташмат, сен, мен баарыбыз өзүбүздөн башташыбыз керек. Ошондо өкүнбөйсүң. Кайсы жерде болсо дагы мыйзамдын иштешин талап кыласың, өзүң дагы мыйзамга ылайык жүрүшүң керек. Керек болсо президенттин бир тууганы болсоң дагы сен мыйзамга ылайык жүрүшүң керек. Ошондой. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.